Салам достор, бул видеодо биз сиздер менен чогуу Devo Matiz 2-поколениясынын карап көрөбүз. Бул видеодо Devo Matiz 2-поколениясынын минус-плюс жактарын айтып бөлүшөмүн жана кыскача тарыхын жана мүнөздөмөсүн айта кетемин. Ошол себептүү видео пайдалуу болот. Лайк басып, подписка болуп, комментарий жазып, коңгурону басып коюңуз, анда эмесе кеттик. Devo Matiz 2-поколениясы Өзбекстанда 2005-жылдан 2007-жылдарга чейин иштелип чыгарылган. 2007-жылдан 2009-жылдары рестайлинг болуп иштелип чыгарылган. Корея өлкөсүндө болсо 2009-жылдан 2015-жылдары гана чыккан. Өзбекстанда Chevrolet Spark деп коет, Кореяда болсо Devo Classic деп чыккан. Моторлорунун объемдору 0,8 жана 1 литрден болуп иштелип чыгарылган. Машиналардын узундугу 3 метр 495 сантиметр болгон. Генендиги 1 метр 495 сантиметр болуп чыккан. Бою болсо 1 метр 485 сантиметр болуп чыккан. Салмагы 770 килограммга чейин болгон. Бул машинанын модели M200. Бул машиналар мыкты моторлор менен, экологический моторлор менен иштелип чыгарылган. Машина биринчи поколениясына салыштырмалуу мыкты деңгээлде жасалгаланып иштелип чыгарылган. Devo Matiz деген аты бир аз эскирип калгандыктан Chevrolet Spark деп жаңы аталышта аташкан. Бирок Корея өлкөсүндө Matiz Devo Matiz деп эле аталган. 2007-жылы болсо рестайлинг болуп өзгөрүлүп иштелип чыгарылган. Эми рестайлинг деген сөз кандай? Бир аз фараларын өзгөртүп, бамперлерин өзгөртүп, бир канча өзгөртүүлөрдү киргизет. Мына ошол себептүү рестайлинг деп коет. Бул машиналар 10 жылдын ичинде 2 миллион 300 миң даана иштелип чыгарылып сатылган. Мына ошол себептүү бул машиналар Кыргызстан боюнча абдан көп машиналар. Бензин куюлуучу бактын объему 35 литр эле болуп чыккан, мурдагыдай эле болуп. 420 килограммга чейин жүктү көтөрө турган болуп иштелип чыгарылган. Бул машиналардын күчү 52 аттын күчүнөн 64 аттын күчүнө барабар болуп иштелип чыгарылган. Chevrolet Spark бул современный шаар ичинде колдонулуучу мыкты машина. Автомат жана механика коробкаларында иштелип чыгарылган. Бул А классындагы машинаны Корея өлкөсүндө иштеп чыгарууну жөнгө салган. Мына ошентип 2005-жылдан бери иштелип чыгарылууда. Бул машиналар Chevrolet машиналардын моделдеринин ичинен эң кичинекейи. Ички салон жагына, водитель жагына мыкты тыпыйган кичинекей комфортторду коюп иштеп чыгарышкан. Машиналарга подушка безопасностьун дагы коюп иштеп чыгарышкан. Бирок буга чейинки биринчи поколениясы Matiz чынында дүйнөнү багындырган. Мына ушул себептүү бул Matiz'дин аты күчтүү. Кайсыл өлкөгө барбаңыз Matiz десеңиз ар бир эле адам билет. Мына ушундай бул тыпыйган кичинекей кооз машинанын кыскача тарыхы жана толук мүнөздөмөсү болду. Эми болсо кыскача толук минус плюс жактарын айтып бөлүшүп кетейин. Жакшы сапаттарынан айта турган болсок, плюс жактарынан машина экономичный, бензинди аз жейт, башкарганга ыңгайлуу. Компактный А классындагы мыкты кичинекей машина. Чынында бул машина надежный машина. Тормоздары жакшы иштейт, өзүнө жараша динамичный. Бул машиналар аял кишилерге абдан жарашат. Мына ошол себептүү кыздарыңызга же болбосо жубайыңызга алып берсеңиз, мыкты деңгээлде бул машинаны минип жүрүп, чоң машиналарды айдаганды дагы үйрөнүп алат.
Машина кичинекей болгону менен бул дагы плюс жагына кирет. Анткени бул машиналар менен чынында парковка кылганда дагы, пробкаларда дагы оңой чыгып кетүүгө, башкарганга абдан мыкты, оңой, мыкты машина. Мына ошол себептүү бул машиналар Кыргызстан боюнча $2000 жогору баада сатылып жатат. Бүгүнкү күндө $4000 чейин тапса болот бул машиналарды. Сыртынан кичинекей болуп көрүнгөнү менен ич жагы чынында эле кенен эле. Моторлору дагы, коробка передачалары дагы жакшы. Бул машиналар аял эле кишилер үчүн эмес, жада калса эркек кишилерге дагы абдан жаккан машина. Машина шаар ичинде дагы, узак жолго чыкканда дагы, трассада өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтөт. Машинаны айдап бара жатканда чынында удовольствие аласыз. Машина кышында дагы жакшы от алат, печкалары дагы жакшы иштейт. Электропакет, комфорттору өзүнө жетиштүү. Сырткы көрүнүшү жагы дагы абдан кооз. Ремонту дагы башка машиналарга салыштырмалуу арзаныраак, запчасы дагы бир аз арзаныраак. Машина $3500 турганы менен чынында машинанын состояниясы жакшы болсо, өзүнүн баасына жараша машина. Машина чынында мыкты. Сиздин боюңуз 1,90 см болсо деле бул машинанын ичине кенен батасыз. Албетте жатып уктасаңыз болот дебейм. Чынында мына ушундай плюс жактары бар. Мына ошол себептүү сиз өзүңүзгө башкарганга оңой, парковка кылган учурларда оңой, бензинди аз жеген, орто комфортторго бай машинаны издеп жатсаңыз, ушул машина чынында туура келет. Мына ушундай толук кыскача плюс жагы болду, минус жагынан айта кетейин. Машинанын безопасность жагы абдан эле мыкты эмес. Сизге чейинки ээлери чапкылап эшектей кылып минген болсо, бул машинанын моторун дагы капитальный ремонт кылганга туура келет. Көпчүлүк адамдар бул машинаны баары бир эле кичинекей, тар, багажник жагында дагы место аз деп налышат. Бирок айта кетчү нерсе, бул хэтчбек. Бул А классындагы машина, бул седан эмес. Мына ошол себептүү бул машина канчалык чоң болбосун, баары бир кичинекей болуп жасалган машина. Генераторундагы бат-бат оңдоп турганга же болбосо алмаштырганга туура келет. Шумализация жагы дагы абдан эле мыкты эмес. Сырттан үндөр угулат. Эгерде сизде 5-6 бала болсо, үй бүлөм үчүн бул машинаны сатып алам дебей эле коюңуз. Жана дагы болсо сиз шуулдап учуп жүргүңүз келсе, бул машина сиз үчүн эмес. Анткени бул машина шаар үчүн жана спокойный болуп минип жүрө турган машина. Мына ошол себептүү бул машинаны сатып алгандан кийин BMW-ны, Mercedes-ти, Audi-ни, Toyota'ны авгон кылам деп ойлобой эле коюңуз. Бирок бул машина чынында мыкты А классындагы машина. Компактный хэтчбек, чынында шаар үчүн мыкты машина. Мына ушундай толугу менен плюс минус жактары болду. Кыскача тарыхы дагы, мүнөздөмөсү дагы болду. Видео жаккан болсо лайк басып подписка болуңуз. Көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз. Кыргыз авто машина YouTube каналы ар дайым сиздер менен жана алдыда мыкты видеолорду чыгарат. Туугандар, каналымды колдоп коюңуздар, досторуңуздарга, группаларга жөнөтүп, ар дайым бул каналда болуңуздар. Саламатта туруңуздар.